уялып, мындай шок болуп, жыныстык катнаш, жыныстык мүчөлөрдү көрүп, анатомияны көрүп алып өзүм шок болуп, мындай уялып бир кызыктуу болдум. Биздики уюм медиа тармагында акыркы жылдар эле иштеп баштады. Мындай социалдык тармактарда ар кандай постторду жасап, жана ошондой акцияларды өткөзүп, анан биздин изилдөөлөрдү да жүргүзгөнбүз өзүбүз уюм менен. Ошол изилдөөлөрдүн алкагында да көрдүк, кыргызча маалымат аябай аз экен жыныстык тарбия боюнча. Жаштардын ошого кызыгуусу көп да. Ошондуктан мен ошо медиа жаса деген долбоордун алкагында өзүмдүн личный блогумду баштагам да. Эми башында түшүнбөөчүлүктөр болгон да, көп эле. Азыркы учурда болсо мамам да, папам дагы мени мындай поддерживать этет. Өзүм үй бүлөмдө дагы байкем, жеңем, иним, алардын баардыгы эле билишет. Эмне жөнүндө сүйлөп атканымды, жыныстык тарбия жана туугандардын арасында эми реакция ар кандай болот. Чалып алышып сурашат мамамдан, тиги эмне жөнүндө сүйлөп атат, ал эмне уят эмеспи, тиги бу депчи. А так эл буну кандай кабыл алат? Эл деген эки жагы бар да, мунун терс кабыл алуучу жагы дагы бар. Мындай пайда катары рахматтарын айткан, ыраазычылыгын билдирген да элдер бар. Мен эмнени үйрөттүм? Бул жакта жыныстык тарбия дегенде биз жыныстык жол менен жугуучу инфекцияларды алдын алуу, жанагындай профилактикалык иштерди жүргүзөбүз да. Бул ВИЧ болобу, же каалабаган кош бойлуулук болобу, ошолордун баардыгы бул деген өзүбүздүн жеке ден соолугубузга кам көрүү болот. Ошол жеке өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрүп, жана ошону сактап, өзүбүздүн репродуктивдик функциябызды жоготпой, жана сексуалдык ден соолугубуз менен рахат алуу болот да. Анан ар кандай жанагындай травмалар болбош үчүн ошо кыргыз коомдо уят, бул жөнүндө сүйлөбөш керек, тигинтиш керек деп атып, биз мына мисалы жаштар, өспүрүмдөр кыздардын арасында жанагындай төрө, подростковый рождаемость деп коет. Ошол мисалы СНГ өлкөлөрүндө жана Борбор Азия өлкөлөрүндө биз биринчи орунда турабыз да, эми алдыңкы орундарда турабыз. Бул деген материнская смертность деп коет. Ошол дагы бизде мисалы көйгөй катары аябай чоң. Жана жыныстык жол менен жугуучу инфекция, ВИЧ, ошолордун баардыгы азыр өсүп атат да. Күндөн күнгө өсүп атат, зордук зомбулук өсүп атат, сексуалдык жана ыдык мамилелери өсүп атат. Кичинекей балдарга ошонун баардыгы мисалы жыныстык тарбия аркылуу алдын алсак болот. Эмне үчүн? Мисалга алып кетсек, ошол эле сексуалдык зордук зомбулук деп атабыз. Бул жакта жыныстык тарбия өзүңдүн жеке границаң жөнүндө үйрөтөт. Ким кайсыл жакты тиет жана тие албайт мисалы. Тийсе эмне кылыш керек, мисалы кармаса эмне кылыш керек, кандай кимге айтыш керек. Ошол жылуу мамилелерди ата-энелер менен балдардын ортосунда түзүү болуп эсептелинет. Ошол идентификациялоо болот. Анткени көп учурларда биздин балдар, кыздар, даже чоң адамдар сага зордук көрсөтүп атабы, ыдык көрсөтүп атабы же көрсөтпөй атабы, ошону идентификациялай албайт да. Ошондой сыяктуу бул жыныстык тарбия баардыгын үйрөтөт да. Ошол алдын алуу болуп эсептелинет. Кыргызчага өткөн себебим бул акыркы биздин уюм жүргүзгөн изилдөөлөр боюнча кыргызча маалымат абдан аз экен, жана сексуалдык сабаттуулук аябай төмөн да кыргызча негизи. Мисалы Google'га азыр жазсаңар, шумдук сөздөрдүн баары чыгат да, эмне кылыш керек, кантыш керек, ошонун баардыгы туура эмес маалымат. Бул терс маалымат. Бул деген адамдын ден соолугуна терс жана кесепетин алып келген маалымат болуп калат. Видео форматтан тышкары бир статистиканы берейин деп ойлоп аткам. Мындай мисалы жыныстык жол менен жугуучу инфекциялар канча, ВИЧ канча жана башка мындай керектүү мындай кызыктуу фактылар жөнүндө. Андан тышкары ушул ар кандай адамдарды чакырып мындай бир теманы талкуулойлук деп видео форматында подкастинг сыяктуу мындай талкуулоо деген ойдо пландар бар. Ар бир конференция болобу, эл аралык тренинг болобу, бул эң негизгиси ошо башка өлкөлөрдө эмне болуп жатат, кандай жаңы методдор, ыкмаларды колдонуп атат, ошо балдарды, өспүрүмдөрдү, мугалимдерди, медициналык кызматкерлерди үйрөтүүгө эмне жаңы инновациялар болуп жатканын билип келебиз да. Биз сүйлөп аткандын баары эле мындай биринчисинен карасаң аябай жөнөкөй нерселер да. Бул биздин ден соолук жөнүндө. Бул биз кол кандай болсо ошондой эле жыныстык мүчөлөр жөнүндө да сүйлөшүп айтышыбыз керек да. Анан коомдук тилекке каршы ошо
жанагы өзүбүздүн ден соолугубузга кайдыгер карап атабыз да. Болбосун жаштар болобу, өспүрүмдөр болобу, чоңдор болобу, биз ооруп, мындай катуу ооруп калса эле барабыз, мындай профилактика алдын алуу катары мындай гинекологко же урологко баруу деген жок да негизинен. Ошондой культура жок. Негизи биздин уюмда аябай бул маселеге катуу алышат көзөмөлдү, анткени биз тең-метең консультанттар берип аткан маалыматты кийинки жаш балдар, кыздар аны жашоосунда колдонот. Ошондуктан бизде деген бул жеке жоопкерчилик аябай жогору. Ошондуктан биз деген биринчи базовый тренинг өтөбүз, андан углубленный тренинг деп коет. Аякта деген медициналык кызматкерлер, аякта психологдор, специалисттер биринчи маалыматты алабыз да. Ошол сексуалдык, репродуктивдик ден соолук боюнча, гигиена болобу, жыныстык жол менен жугуучу инфекциялар болобу, ВИЧ болобу, ошол тармактардын адистери келип бизге үйрөтөт. Андан кийин биз ошол маалыматты алган маалыматты туура жана кызыктуу түрдө башка адамдарга кантип алып барыш керек, ошону да үйрөтөт. Ошондон кийин бул 1 жыл, 1,5 жылдан кийин гана сен мындай мыкты чебер болуп, өзүңдүн кандай десем ойлоруңду, өзүңдүн маалымат алган маалыматты жана тажрыйбаңды башкаларга бөлүп берсең болот. Бардык суроолорго эле жооп бере албайм. Мен болгону гана тең консультантмын, тренер катары. Кээ бир мындай ооручулардын бардыгын мен биздин гинекологдорго кандай десем кайтарам да суроолорун. Анткени биздин уюмда өзүбүздүн гинекологиялык клиникабыз дагы бар, анан ошол жакта гинекологдор андан кийин жооп берет. Мен эч качан мындай оор кейстерди мындай до конца өзүм алып барбайм да. Бардык специалисттерге, адистерге перенаправлять этем. Эң негизгиси өзүңөрдүн ден соолугуңарды карап, кам көрүп, өзүңөрдү сүйүп, өзүңөрдүн денеңерди кабыл алып, жана бул жашоодон рахат алгыла.